Мезгилдердин сыйкыры болгон бул кыш мезгили. Кыш мезгилинде биз чана тебиз, коньки тебиз, лыжа тебиз, сыйrak тебиз. Бирок кыш мезгилинде биз өзүбүздүн эң негизги коопсуздугубузду ойлошубуз керек. Кыш мезгилинде коопсуздук сактаңыз. Жолдо жүрүү эрежесин дайыма эске тутуңуз. Эстеп калыңыз. Кыш мезгилинде эрте караңгы кирет, көзүбүздүн көрүүсү алсызданат. Демек, бул кооптуу дегенди билдирет. Кыш мезгилинде жол кырсыктары көп катталышы мүмкүн. Ошондуктан жолдо өтүп бара жатканда автоунаадан алыс басып өтүңүз. Жана ошондой эле өзүңүздүн кийимиңизге, колуңузга, бутуңузга жарыктыкты кайтаруучу элементти тагынып алыңыз. Ал элементтер сизди бороондон, жамгыр жаап жатканда, кар жаап жатканда, жолдо бара жатканда автоунаа менен жарыктыгы чагылышып белги берет. Бул жарыкты кайтаруучу элемент деп аталат. Жолго чыгарда бут кийимибизди кийимдерди туура тандашыбыз керек. Бут кийимибизди туура тандасак, биз жыгылбаганга аракет жасайбыз. Жүргөндө, басканда колубузду чөнтөккө салбастан туура түз басабыз. Светофордон өтүп бара жатканда болсо, курткабыздын капюшонкасын кийбейбиз. Эгерде кийип алсак, автоунаанын үндөрүн укпай калышыбыз мүмкүн. Капюшонкабызды чечип, анан жолдон өтөбүз. Светофордон өтүп бара жатканда, эгерде сиздин кезегиңиз жашыл жанса, чуркабастан басып, секин өтөбүз. Эгерде чуркасак, жыгылып, тайгаланып кетишибиз мүмкүн. Катуу тайгалансак, автоунаанын курсугуна кабылышыбыз мүмкүн. Аялдамада турганда бурчта турбаңыз. Автоунаадан алыс туруңуз, анда дөңгөлөктүн астында калып кетишиңиз мүмкүн. Автоунаага чыгаардан алдын шашылбаңыз. Аялдамада турганда өзүңүздүн коопсуздугуңузду сактаңыз. Коомдуу жайда, элдер көп жайда абайлап чыгыңыз, анда дөңгөлөктүн астында калып кетишиңиз мүмкүн. Автоунаадан түшкөндө дагы абайлап түшөбүз. Бийик чокудан жылга аяк терип жатканда автоунаадан абайлайбыз. Анда кырсыга кагылышыбыз мүмкүн. Жолдон өтүп жатканда автоунаанын кары шыпырылганбы, шыпырылбаганбы, ага дагы көңүл бурабыз. Эгер шыпырылбаган болсо, жолдо өтүп жаткан адамдарды байкабашы мүмкүн. Алгач жолдо өтүп бара жатканда сол жакты жана оң жакты карашыбыз керек. Кыш мезгилинде автоунаанын тормозу 3 эсеге көбөйөт. Себеби кыш мезгилинде күн кыска, түн узун болот. Дайыма жолдо жүрүү эрежесин сактаңыз дагы өзүңүздүн коопсуздугуңузду алдын алыңыз.